Саламатсыңарбы балдар. Бүгүнкү сабактын темасы Турар Кожомбердиев «Эне жүрөгү» сердце матери. Демек балдар, бүгүн Турар Кожомбердиевдин «Эне жүрөгү» поэмасын өтөткөнбүз. План: акындын өмүрү, чыгармачылыгы, чыгарма жөнүндө, сөздүк менен иштөө, жыйынтыктоо. Анда эмесе акындын өмүрү жөнүндө кыскача баяндап кетсек. Акын Турар Кожомбердиев 1941 Чүй облусунун Жайыл районунун Сарыбулак айылында жылкычынын үй-бүлөсүндө туулган. Ал 1959 номер 5 кыргыз мектебин аяктап, Кыргыз мамлекеттик университетине кирип, аны 1966 аяктаган. Эмгек жолун Кыргыз пионери газетасында адабий кызматкер болуп иштөөдөн баштаган. 1969 жылдарда Кыргызстан басмасында редактор, 1976 жылдан тартып Кыргыз СССРнын Маданият министерствосуна адайы кызматкер болуп иштеген. Ал эми анын чыгармачылыгы боюнча айтып кетсек, биринчи ырлар жыйнагы 1961 жылы жарыкка чыккан. 1969 жылы Кызыл алма, Таңкы симфония деген ырлар жыйнагы үчүн Кыргыз Республикасынын Ленин комсомолу сыйлыгына ээ болгон. Анын Бес турган жер, Токтогул кеси, Ырбулак, Ай тийген тоо, Калптар жана башка көптөгөн ырларды, поэмаларды жазган. Анын 70тен ашуун ырларына оон чыгарып, эл оозунда ырдалып жүрөт. Акындын ырлары бир нече тилдерге которулган. Ал эми азыр «Эне жүрөгү» поэмасы жөнүндө кыскача айтып берейин. Турар Кожомбердиевдин «Эне жүрөгү» поэмасы энелердин балага деген мээрими, камкордугу, түйшүгү жөнүндө жазылат. Балдардын камын ойлоп, энелер чарчаганын да билбей, балдары үчүн түйшүктөнгөнү, эне үчүн бакыттын төбөсү болуп, баласынын санаасын тартып жүрүп, энелердин кара чачы ак басканы айтылат. Силерге кыскача өзүндү окуп берейин. Кенжесине суук тийип калдыбы, ортончусу сабагына бардыбы, ар төрдүүгө жууруй берет сана аркап, апа жокто токтогондой бардыгы. Кайыл болуп арбынына, азына, карабастан мезгилине, жашына, жаны тынчып уктар эле жүрөгүн, жаздык кылса баласынын башына. Чыгарма жөнүндө кыскача баяндама ушул болду. Анда эмесе эне жөнүндө кластер түзүп көрөлү. Кластер: эне кандай? Мээримдүү, сүйкүмдүү. Калган касиеттерин балдар силер өзүңөр жазгыла. Азыр болсо балдар, эне деген сөзгө сиңдмени түзөсүңөр. Биринчи эне, экинчисине энеге тиешелүү сынатоочу сөздөр жазасыңар. Үчүнчүсүнө энеге тиешелүү 3 этиш сөз жазасыңар. Төртүнчүсүндө эне жөнүндө сүйлөм түзөсүңөр. Бешинчисинде эненин синонимин жазасыңар. Сөздүктө болсо балдар, силерге татаал болгон сөздөрдүн котормолору менен: кайталангыс, неповторимый, камын көрүп, заботился, чаалыкканы, утомление, шайыр, веселый, түйшүктөнүү, суетиться в заботах. Калган сөздүктөрдү кошуп балдар жаттайсыңар. Балдар, сабагыбыз ушуну менен аягына чыкты. Үйгө тапшырма: Турар Кожомбердиев «Эне жүрөгү» поэмасы жөнүндө кыскача дил баян жазуу. Саламатта калгыла.